Кече жогорку кеңештин жалпы жыйынында Бишкек жылуулук энергия борборундагы кырдаал талкууга алынды. Анын жүрүшүндө Бир Бол фракциясынын депутаты Мыктыбек Абдылдаев өкмөт башчысына жана тиешелүү ишканалардын башчыларына баш калаада жылуулук энергия борборунун иши качан толук калыбына келтирилип, иштей баштайт деген суроо узатты. ТЭЦ канча күндө стабилдүү ишке кайра киришет, постоянный режимге? Кадырбаев, генеральный директор электростанций. Сейчас на данный момент наша главная задача восстановить 2 котла больших, и после этого мы уже в режим войдем. Нам нужно как минимум 2 дня. Что, канча күндө? 2 дня. 2 дня? Мыктыбек Сөпч, мен кечирим сурайм. 2 күн эмес, мен уже буларга ишенбей калдым. 2 күн жетишсиз болот. Мен ойлойм, бизге дагы 1,5-2 жума керек. Себеби булар ушинтип эртең бүрсүгүнү деп эле айта берет экен да. Мен буларга ишенбей калдым. Ошон үчүн запас менен убакыт алып атам. 1,5-2 жума кетет го деп ойлоп атам. СДПК фракциясынан депутат Мурадил Мадеминов күндүн ызгаар суугунда миллиондогон эл жабыр тарткан соң өкмөт башчы Сапар Исаков Энергия холдингдин директорун иштен албай турган болсо, анда өзү отставкага кетсин деди. Анализ жасадымда, акыркы 7 жылда мына депутаттар айтты, 7 премьер-министр алмашты деп. Ошо 7 премьер-министрдин ичинде Атамбаев, Жантөрө Жолдошевич и Сооронбай Жээнбеков үчөө гана тажрыйбасын карасаң, өндүрүштө айыл чарбасында өсүп чоңоюптур да. Калган бардыгы ал попутный премьерлер экен да. Мен ушундай мнение келип атат, сиз дагы ушу попутныйлардын катарына кирип каласыз. Эгер Калиевди энергия секторунан кетирбесеңиз, анда өзүңүз отставкага жазып, өзүңүз кетиңиз. Попутный, не попутный дегендер эми ал убакыт көрсөтөт. Сиз дагы билбейсиз аны, мен дагы билбейм, эч ким билбейт, бир эле Кудай билет. Ошондуктан андан тышкары мына Калиев боюнча мына азыр иликтөөлөр жүрсүн, комиссия иштесин. Аны ошондон кийин биз көрөлү кандай акыбал болот эмеге чейин. Эл өкүлү Курманкул Зулушев эмнеге башкы прокуратура Бишкек жылуулук борборундагы кырдаалга байланыштуу коррупция боюнча кылмыш ишин козгогон эмес деген суроону берди. Өзүңөр билесиңер, кылмыш иши тергелип атканда жанагындай маселелер пайда болсо, ал өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп, ал боюнча эгерде кылмыштын белгиси көрүнсө, анда иш козголот, өзүнчө иш козголот, өзүнчө иш тергелет. Бүгүнкү күнү мен жана айтып кеткендей, чогулган материалдардын жыйынтыгы менен биз ошол 340 кылмыш жаза кодексинин 316 статьясын белгисин көрдүк. Бул менен токтоп калбайт. Балким тергөө жүрүп атканда статьялар беренелер өзгөрүшү мүмкүн. А жанагы 386 миллион доллар деген ал ошол кылмыш ишин алкагында ал маселе да тергелет. И тийиштүү баа берилет, юридикалык баа берилет. Депутат Тынчтыкбек Шайназаров улуттук энергетикалык холдингдин кадрдык саясатына наразы болду. Анын айтымында холдингдин жетекчисинин орун басары Нурлан Садыков гана энергетика тармагында тажрыйбасы бар адам. Ал эми Бакыт Эсенбаев тигүү инженери, Эралы Козубаев Кока-Коla ишканасынын мурдагы кызматкери, Нурбек Төкөлдөшов мурда мугалим болчу. Аты аталган чиновниктердин баары Айбек Калиевдин орун басарлары экенин белгиледи. Калиев Айбек Рысбекович мен сыйлайм, маселе жок. Бул киши дагы орун басар болуп келгенче бир күн дагы энергия тармакта иштеген эмес. Бул жерде баягы ничего лично, ушул боюнча сиз оюңузду билдирип койсоңуз, эгерде бул багытты, бул чөйрөнү билбесе, кол астында иштеген адамдарды кантип үйрөтөт? Кантип кандай жолго салат? Ошол мага түшүнүксүз болуп атат. Ал эми өкмөт башчы буга учурдагы команда мыкты менеджер катары ишке алынышкан деп жооп берди. Эралы Козубаев дүйнөдөгү мыкты менеджерлердин бири экенин өкмөт башчысы кошумчалады. Бирок мен ойлоп атам, ошо замдардын бирөө абдан мындай тажрыйбалуу, кыйын энергетик болуш керек да. Мен сизге толук кошулам. Бул маселени биз оңдойбуз. Өкмөт башы энергетика тармагынын мойнунда миллиарддаган карыздар илинип тургандыктан реформа жөнүндө ойлонууга убакыт келгенин белгиледи. Эскилиги жетип калган электр чубалгылары иштен чыгып калуусу мүмкүн экенин мисал келтирди. Ошону менен катар эртеби кечпи тарифтерге реформа жүргүзүү маселеси көтөрүлөрүн билдирди. Албетте мен айткан жокмун азыр көтөрө коелу бул тарифти деп. Жок. Бир формуласын табышыбыз керек да. Бул тарифтерди кантип чечебиз биз? Биз ошо акционердик коомду карызга батыра беребизби мындан ары? 100 миллиард сомдон ашык карызыбыз бар азыр. 100 миллиард сомдон.
Мындан ары кете берсек 200 миллиард, 300 миллиард болот. Жогорку кеңеш Бишкек жылуулук энергия борборундагы авариянын себептерин иликтей турган атайын комиссия түздү. 12 депутаттан турган комиссия бир ай ичинде борборду жаңылоого кеткен 386 миллион доллардын чоо жайында кошо иликтейт. Эскерте кетсек, жылуулук энергия борборундагы суу бөлүштүрүүчү жабдуу 26 январ күнү кечки саат 5 чамасында иштен чыккан. Бүгүнкү күндө айрым райондорго жылуулук өз нормасында болбосо да берилгени белгилүү болду. Ал эми бир топ жарандардын үйлөрү дайле жылыбай жатканын билдирип жатат. Жоодар Бузумов, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.